Саламатсызбы Мелис мырза? Саламатчылык. Мына бүгүнкү күндө биздин шаардын коопсуздугу жана шаардын абалы жөнүндө коомчулукка бир аз айтып берип кетсек, анткени деген биздин интернет сайт аркылуу болгон талкууларда деген бүгүн биздин шаардын тургундары абдан эле коопсузданып жатышат. Эртең мартта Украинада болгон окуя бизде да кайталанат экен деп дүкөндөрүн сатуу, үйлөрүн сатуу, же болбосо балдарын чет жакка чыгаруу деген жолдор азыр бир топ ошондой даже катталган учурлар болуп атат. Эмнеге кетип атасыңар деп сураганда эртең мартта Кыргызстанда ошол Украинада окуя кайталанат экен деп. Март деген болгону эле бир 2-3 күндөн кийин уже биздин жерибизге кирип келген жатат. Ошо сизде шаардын коопсуздугу боюнча кандай маалыматтар бар жана элдерге кандай мындай гарантия бере аласыз, ошо силер коопсуздукту кармайсыңар деп? Мына сиздер билесиздер, мына жакында эле 2013 жылы жасалган иштер боюнча ошол биздин жанагы аймактык тескөөчүлөр, участковый инспекторлордун мына отчетторун ошол элдин алдында шаар боюнча мына акыркысын кече угуп бүттүк. Эл өзүнүн баасын берди. Эми ал жерде мындай бир жаман жактарын дагы айтышты, жакшы жактарын дагы айтышты. Бирок мурункуга караганда элдин милицияга караган көз карашы анча-мынча оңолуп калгандыгын дагы көргөздү. Себеби биз былтыр өзүңүздөр билесиздер, колдон келишинче мындай бир шарттарды түзүп бердик. Ошол иштегенге элге жакындаттык. Ошол элге бир мындай шарт түзүп бердик. Ошол жакын жерден участковойду убагында таап алып милицияны же болбосо ар кандай көйгөйлүү маселелер болсо чечкенге шарттарды түзүп бердик. Ошого байланыштуу мына кече дагы акыркы ошол жолугушууну өткөздүк. Анан эми жылдын башынан баштап мына биз дагы ошол былтыркы кетирген мындай кемчиликтердин баардыгын анализ кылып, мына андан кийинки мына бараки отчеттон кийин көп сын пикирлер айтылып, ошолордун баардыгын анализдеп, быйыл дагы мындан дагы мындай бир ишти дагы жакшыртып, ошо элге жакын болсун, мындан дагы элдердин көп сураныштары болду ал жерде. Мына кээ бир жерлерге ошол жана ГАИ маселеси боюнча мектептердин жанындагы жанагы кичинекей балдар өтө турган, окуучу балдар өтө турган атайын мындай пешеходдор жөнүндө, андан сырткары көчөнүн караңгылыгына байланыштуу ошол алысыраак жерлерге дагы мындай жанагындай бир участкалык аймактык пункттарды дагы дополнительно мындай коюп берген боюнча, андан сырткары ошол участковый инспекторлордун мындай санын дагы көбөйтүп бергенге, кээде мындай жалгыз иштешпей, андан сырткары ошо транспорт маселеси боюнча дагы мындай жакшы мындай көп мындай маселелерди көтөрүп беришти. Мына ошонун баардыгын чогултуп, мына кече мэр да өзү катышып кетти. В основном азыр мындай шаарда коопсузданып, же болбосо ар кандай мындай бир башаламандыктар болот деп мен айта албайм. Себеби мына эл өзүнүн күнүмдүк жумушу менен, күнүмдүк турмушу менен алек бүгүнкү күндө. Эми бул жаз келгенде биздин өзүбүздүн кыргыз элибиздин баягы жаз, күз деп анча-мынча мындай бир политический саясат, мындай бир кандай десем, ар кандай бир саясий оюндардын баары башталат да, мына күн жылыгандан кийин эл көчөгө чыгат, андан сырткары. Анан эми мен бүгүнкү күндө толугу менен кызматкерлерибиз элдин шаардагы жашап аткан жашоочулардын коопсуздугун бүгүнкү күндө коргогонго толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жакында эле өзүңүздөр билесиздер, мына мурда түнкү милиция ачтык эле былтыр. Түнкү милициянын иштеген жумушу, бүгүнкү күндө аткарган жумуштарынын баардыгын биз отчет кылып бердик эле. Аябай жакшы жыйынтыктарга жетишти да булар бир жылдын ичинде. Анан ошого байланыштуу кылып туруп, мына биз дагы өзүбүз ушул күндүз дагы иштей турган атайын ошондой милиция түздүк. Жаңы түзүлдү. Ошол эле баягы түнкү милиция сыяктуу эле бир ГАИ
эки ошол жанагы көчөдө патрульно-постовая служба деп коет, ошолордон 2 сотрудник автоматчик полностью баягы технический спецсредстволор менен бардыгын оборудовать эттик. Бүгүнкү күндө күндүз ушул 25 экипаж эртең мененки саат 10дон баштап кечки 9:30-10га чейин шаардын ичинде иштеп атат. Бул жерде өзүңүздөр билесиздер, жанагы мына былтыр бардык эле жерде сын пикирлер айтылып атпайбы, тиги мына ДТП көп болуп атат, жол кырсыгы көп, могу бусиктердин айдаганы, көчөдө башаламандык, анан күндүз тоноп кетүүлөр болуп атат, ар кандай кылмыштар болуп атат көчөлөрдө депчи. Мына ошого байланыштуу мына 2 демалыш болуп калды. Ушул 2 демалыштан бери иштеп атышат. Пока мындай министр өзү келип ошону презентация кылып ачты бул проектти. Анан ушул 2 жуманын ичинде көптөгөн жумуштарды жасашты. Биз күнүгө анализдеп, кечкисин эртең менен баягы итокторун чыгарып атабыз. Андан сырткары дагы жанагы ошол дополнительный участковый пункт милициялар боюнча дагы мына 1 марттан баштап шаардын мэри айтты, ошол 2-3 районго дополнительный дагы бир 12-ни коюп берейин деп атат. Анан дагы жанагы кадр штат маселеси боюнча дагы министр менен сүйлөшүп атабыз. Жанагы участковый инспекторлорду бирке мындай дагы санын көбөйтөлү депчи, алыскы жактарга. Анан мен ойлоп атам, бүгүнкү күндө шаар ичинде тынч эле, ар кандай мындай бир кооптонууга негиз деле жок бул жерде. Мындай кыргыздар жакшы бар, ынтымак жок жерде рызкы болбойт экен. Бул жерде менин көз карашым боюнча бул бийлик жана оппозиция тараптын өздөрүнүн бири-бирине койгон талабы аткарылбай эле тынч жаткан элдин тынчын алып жатышат. Биринчи суроом, мүмкүнбү эгерде деген ушу оппозиция менен бийлик бир чогуу бир жерде отуруп алып, бир кеңешке, бир багытка келишип туруп, жаз келген сайын эле элдин тынчтыгын алып, буудай себилбей, огород айдалбай, ошо мал мүлкү каралбай калбай, ошондой бир акыбалга алып келип элдин жашоосун артка тартпастан өздөрүнчө бир келишимге келип алып, андан ары иш алып барууга мүмкүнбү? Бул биринчи суроом. Ал эми экинчи суроом, ошол жанагы ынтымак жок жерде ырыс жок дегендей эле жылда эле биздин ушул аянтыбызга ошол жерде деген биздин мекенди коргон солдаттар турат. Элдер ошол жерде эс алганы басат. Жана ошонун эле жанында биздин бийликтин ак ою бар. Ошол жерге чогулуп алып эле митинг өткөрүп, элдин да тынчын алып, шаардын да тынчын алып, бир кут кетип жаткандай болуп байкалып атат. Ошол митингди бир шаардын четирагына өткөрүү же болбосо бир атайын аларга өзүнчө бир аянтты бөлүп берүү же болбосо ошол бир митинг өткөрүү боюнча бир мыйзам жазып чыгуу, бир ушундай жолдор менен дагы биз шаардын коопсуздугун сактасак болобу? Мен ойлоп атам, бул жерден оппозиция дагы бийлик дагы отуруп сүйлөшүп, бүгүнкү күндө мындай эгерде оппозициянын бир жакшы идеялары болсо, мындай направлениелери болсо, багыттары болсо, сүйлөшүп өзлөрүнүн идеяларын айтса болот. Эми бул биз жана демократический немеде иштеп атпайбызбы? Мамлекетте жашап аткандан кийин, правовое государство, мыйзамдуу мамлекетте жашап аткандан кийин аларды да укса болот. Бирок бүгүнкү күндө жанагындай көчөгө чыгып, митинг кылып, же болбосо ар кандай бир башаламандык кылууга деле мындай кажет деле жок да бүгүнкү күндө, чынын айткандачы. Эми мурда мына жакында мына Украинада болгон окуяда өзүңүздөр билесиздер, мына көп бардык массалык каражаттарды айтып атпайбы? Мына Януковичтин баласы миллиарддеген акчаларды жеп алыптыр, анан бизнестерди тартып алыптыр. Андан сырткары күйөө баласы жөнүндө сөз болуп атат, өзлөрүнүн баягы сарайлары жөнүндө көп, үйлөрү жөнүндө, мүлктөрү жөнүндө көп мындай нерселер айтылып атпайбы? Эми бүгүнкү күндө андай боло турган деле мындай кажет деле жок болуш керек. Биздин мамлекетте. Анан экинчи жагы бар да мунун. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, конечно, бүгүнкү күндө жанагы элдин кичине анча-мынча баягы мындай көчөгө чыгып, же болбосо митинг кылып, же болбосо жол тосуунун себептери бир социально-бытовой маселелер бар. Биз азыр бүгүнкү күндө ошол иш жумушун баштаганда шаардын мэри менен биз өзү сүйлөшкөнбүз. Мен айттым, сизге ушундай жана социально-бытовой
ар кайсы мына биздин жаңы конуштарыбызда көп эл кыйналып аткан эл бар, кээде свети күйбөйт, суусу жок дегендей мына ошондойлордун баардыгын сизге мен сигнал сыяктуу кылып туруп мен ар күн сайын сизге берип турайын, ушуга бир реакция кылып бериңиз деген өтүнүч бар болчу. Мурдагы жылы ушул жылдын аягында бияка назначение болуп келдим эле, ошондон баштап күнү түнү мына өзүбүздүн милициялар менен ушул элдин коопсуздугун коргоп эле ошол эл бизге бир түз караш менен бир караса деп эле ошол жанталашып бүгүнкү күндө иштеп аткан кези балдардын. Анан мен ойлоп атам, анан жакында мен бир жакшы бир лозунг менен бир жыйын өткөзөлү деп атабыз. Ушу мэр, шаардын мэри, министр менен дагы макулдаштык. Ушул кийинки неделеде ушул экинчи күндөрү өзүңүздөр катышасыздар. Ошондо бир эл менен милиция бирдикте деген мындай бир лозунг менен ушул шаардагы жана бизнес сообществолор, мына мисалы чоң магазиндер бар, чоң ар кандай мындай сфера услуга элди мындай тейлеген мындай услуга жасаган предприятиялар бар да, ошолордун баардык чоңдору менен ошолордун жанагы коопсуздукту колдогон өзлөрүнүн баягы служба безопасности ошолордун баардыгы менен чогулуп туруп бир жыйын өткөзөлү деп атам да. Ушул эгерде ушул жазында ушундай жанагындай жазында бир уюм ар кандай ушактар жүрүп атат, ошол бирдеме болуп кетсе кандай кылып биз ушу элдин мүлкүн сактап кала алабыз? Жанагында мародёрство, жанагында ар кандай башаламандык, ушуну бир алдын ала бир жакшынакай деп сүйлөшүп, өзүнчө бир резолюция кабыл алып, өзүнчө бир штаб түзүп ошол жетекчилери менен анан бир жакшынакай бир кагаз жакшынакай бир келишимдерди кабыл алып коюп туруп анан чогуу бирге иш кылалы деп мен жакында ошол башчылар менен жолугуп сүйлөшсөм баары тең макул болду. Мындай эч качан мындай предложение мурда болгон эмес. Мындай аябай жакшы сиздин идеяны айтып атасыз. Биз эки колдоп берели, бир жолугалы, сүйлөшөлү. Бул аябай жакшы нерсе деп атышат. Анан эми алдын ала даярданып атабыз. Анан эл менен дагы сүйлөшүшүбүз керек да. Ошол эле сиз айткан жана оппозиция менен да сүйлөшүшүбүз керек, отургузуп. Сүйлөшүү дегенибизге сөзүңүзгө каралжы. Бул жерде биз башыбыздан өткөргөн эки революцияда ушу бийлик тараптан мындай элге деген бир жерге эл чогулуп өзүнүн оюн айтабыз десе эле ошолорго бир ошолорду кубалоо же болбосо аларды уруп согуу жолдору колдонулуп эле да. Мындай бир элдин ичинде оппозиция тараптан түшүндүрмө иштери көбүрөөк жүргүзүлүп, мына бул бийлик жаман, бул кылбай атат, бул жасабай атат деген бүгүнкү күндөгүдөй болупчу. Бийлик тараптан, мисалы үчүн сиздердин милиция тараптан элдерге түшүндүрмө иштери жакшы болбой калган. Мына бүгүнкү күндө сиздин бир участоктогу милицияңызда бир канча десек бир 300-400 киши болуш керек. Ошо кишилерди чогултуп, мисалы үчүн ата энелерине ошо барган балдарыңар мына 7 апрелде көрдүңөр, ал бала деген өзүнүн өмүрүн сакташ керек, эртеңки ата энесинин көз жашын ойлош керек. Бул деген чыгып бийликке деген өзүнүн оюн айтуунун жолу бир эле митингке эмес, башка жолдор менен да айтсак болот. Ошондой бир көйгөйлөрүң болсо бизге бергиле, биз мисалы үчүн сиз сыяктуу жетекчилерибизге берели, алар өйдө жака жеткирет деген сыяктуу бир түшүндүрүү иштери жөнүндө пландарыңыздар барбы элге ошо жазга карата? Эми жерлерде жанагы биздин аймактык участкойлорубуз мына мен ушул баягы слух деп коет, мына ушак болобу же болбосо ушундай бир маалыматтар кеткенден баштап эле команда берилген болчу. Барып ушул эл менен сүйлөшүп, элдин ал акыбалын сурап, кандай эмне үчүн. Жана мен алдыда айтып кетип атам, основном бизде жанагы социально бытовой вопростор эле да болчу. Ошол күнүмдүк өзлөрүнүн жашоо турмушун оңдоо. Кечинде келгенде үйүндө свет болуш керек, үй жылуу болуш керек. Курсагы ток болсо биздин элибиз эмнеге чыкмагалы көчөгөчү. Анан кечинде келсе үйүндө свети жок болсо, суусу жок болсо, көчөсү караңгы болсо, анда эл кыжырланат, эл чыга баштайт. Эл бир жыл чыдайт, бир ай чыдайт, 2 күн чыдайт, 3 күн чыдайт. Анан деген баягы бир немеси болот да. Ар нерсенин өзүнүн бир бүткөн чеги болот. Ошо кезде анан элдин баары чыгат да. Бүгүнкү күндө мен ойлоп атам, мындай бир социально бытовой ушундай нерседе мындай бир чыгып, же болбосо мындай бир недовольство кылып, канга деле мындай бүгүнкү күндө неме, бирок болуп атат. Мен ойлоп атам, четинен акырындан эми мына жаңы мэр келди, жаңы взгляд менен, жаңы көз караш менен келип отурат.
көп иштерди жасайлы деп баарыбызды бириктирип мындай жакшы иштерди жасайлы деген ниет менен чогултуп ошентип атат. Биз дагы колдогонго, колдоп муттан алып, биз да колдогонго даяр болуп атабыз. Бүгүнкү аракет. Мен эми акыркы суроом бул жеке сиздин өзүңүзгө тиешелүү. Бүгүнкү күндө массалык маалыматта сиз жөнүндө да бир кара пиарлар даярдалып, ошол бир элге жеткирилип, анын арасында карасаң бир чындыкка жатпаган нерселер да кошуп жаткандай байкалып атат. Мунун биринчиси сиздин биздин жаран, бирок бүгүнкү күндө издөөдө чет мамлекетте жүргөн Алмамбет Анапияевка атайын өлтүрүү үчүн Батукаевдин мекенине барып, ал киши менен келишим түзүп, бир нече миллион акчаны берип, ошол кишини өлтүрүп бер деген буйрукту таштап келди деген бир ушундай бир маалыматтар кетип атат. Ошол жөнүндө кененирээк элге берип койсоңуз, анткени мындай нерсе бар. Баягы эки элдин хандарын ортодогу жан жөкөрлөрү туура эмес маалымат жеткирип отуруп эле экөө киришпей, чай ичишпей калган сыяктуу эле. Бүгүнкү күндө мүмкүн ал киши чет жерде жүрсө, сиз бул жерде мекенде жүрсөңүз, бул ортодогу чыккан сөздөрү же болбосо чындыгында эле ошондой кылууга ал баланын ушунчалык мекенге келбесине бир сиздин бир өзүңүздүн жеке кыжырланууңуз барбы? Ошол жөнүндө коомчулукка айтып кетсеңиз. Мындай да Үмүт, бул жакшы суроо экен. Мен да окуп алып, анан көп журналисттер, анан мындай жолдоштор бар, тааныган кишилердин көбү звонок этип мындай күлкү иретинде айтып атышат да. Муну күлүшүп ушу кантип болсун, муну ким жасап ийген дегенсипчи. Эми бул ичкүйдүүлүк да, мына жасалып аткан иштер, бизде Кыргызстанда чынын айтканда ушул көбүрөөк жакка кетип баратат да, жанагы көрө албастык, бирөөгө бир кара пиар кылып жасып, же болбосо бирөөнү мындай каралаганга чынын айтканда. Анан муну анонимка түрүндө жасап атышат да. Эгерде адам баласы, эгерде ошол чындык болсо, ошол нерсе ачык чыгып жазыш керек да. Мына Турганбаев момундай, сен могу бүгүн барыптырсың, могу самолет менен учупсуң, момундай кылып жоголуугу далили менен. Анан дейт дей берген бул акыркы жылдары биздин Кыргызстанда аябай өнүгүп кетти да. Анан муну дагы элибиз, карапайым элибиз кээ бирлери ойгоку ушундайбы деген дагы түшүнүктөргө мындай деп атат. Эми бул эми өзүнүн бир мындайча айтканда баягы саясат тили менен айтканда бир өзүнчө бир кара пиар болуп атат да мага кетирген. Анан эми ал Анапияев жөнүндө мына былтыр почти жарым жыл жазышты. Ушуга жабыштырып эле жасап атат. Ал же болбосо кто-то бир мындай целенаправленно жасап атат, менин аркам менен аны пиар кылып атабы. Эгерде баягында да бир жолу айткам. Эгерде анын мойнунда кылмышы жок болсо, ошондой эле айткандай жанагы көп массалык каражаттарды жасап атпай, ал тим эле патриот анан тигиндей мындай болсо, келбейби? Келсин. Өзүн актап, Өзүн актасын, отурсун. Мына Көлбаев деле келбеди. Көлбаев да соттолуп отурат. Бар тең. Анан деген эми мен ал тиякта качып жүрүп алып эле, тиякта отуруп алып эле анан эле. Ошо бир окумандар Деметип атабы. Же анын атынан бул жерден эле бирөөлөр баягы колдонуп эле бирдемени ар кандай нерсе менен уюштуруп жасап аткан немелери бар. Анын өзүнүн иши бар. Анан ал $1 миллион миллион доллар каяктан ал $1 миллион я думаю, ал Батукаевка барбай эле бияктан эле жасап койсо болот да. Ал $1 миллион барбы, $1 миллион үчүн по-моему ил бою барат болуш керек деп ойлойм да. Ал Батукаевка барып, анан тиги Чечняга барып, анан тиги сүйлөшүп, аны менен сүйлөшүп. Бул эми баягы каяктан 5 өрдөк болсо дагы 10 өрдөк учуп атат да бул жерден. Эми ушул кантип болсун, уят да, муну эта күлкүлүү да. Түшүнгөн кишиге чынын айтканда бул аябай эле күлкүлүү нерсе. Андан көрө ал $1 миллион спорт сарай куруп, же болбосо бир жакшынакай бир имараттарды мындай жасап куруп ошолорго кетирип койсок болот да. Мына Мейис мырза, саналуу күндөрдөн кийин жергебизге жаз келет. Ушу жаз менен чогуу жергебизге бир жакшы ынтымак келсин, элге жакшылык келсин. Ушу жазда сепкен буудайларыбыз мол түшүм берип, элибиз кийинки кышка камылгазы жакшы болсун. Андан ары 8 март аялдардын майрамы келет. Ушу бир элге бир жакшы бир өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айтып кетсеңиз. Эми жазында жер жаңырып атпайбы? Жер жаңырат дейт. Анан элибизде жаңырсын деп атам. Өзүңүз айтканда мына алдыда көп мына митинг жөнүндө, ар кандай бир нерселер жөнүндө айтылып, ошолордун баардыгынан бир алыс болсок деп мына элибизге каалап кетерим. Ошол мына
жаз майрамы биринчи аялдардын майрамынан башталат. Вот мына апаларды, эжелерди, карындаштардын баардыгын вот мына эмгектенип, мына мамлекетте эмгектенип аткан, мына сиздерде иштеп аткан ушул бүгүнкү күндө элге жеткизип жасып жаткан ушул карындаш, эжелерге баардыгына мен биринчиден ден соолук иштеринде ийгилик каалайм, аман болуш керек. Вот ар дайым сүйүктүү жар болуп, сүйүктүү болуп жүрө бериңиздер. Вот анын иштеринде ийгилик. Ну, элибизге болсо тынччылык болсун эми. Жаз айы мен ойлоп атам, Кудай сактасын, жаз айы жакшы эле болот депчи. Эч кандай башаламандырык, эч кандай неме деле болбойт болуш керек. Эми биз эки чоң нерсени башыбыздан өткөздүк. Мына ошонун баардыгы биз үчүн сабак болуш керек. Канча деген кырчында жигиттерибиз мына 2010-жылы каза болду. Мына 100дөн ашык бала каза болду. Мына ошолордун арбагы бизди кечирбейт. Эгерде биз кайра дагы бир башаламандык кылып тигиндей мындай кылсак, мына ошолор биздин эркиндик үчүн мындайча айтканда ошол жана мурунку криминалдык байлашкан бийликтин кулатуу үчүн ошолор курман болду. Мына ошолордун баскан жолун, ошолордун арбагын биз сыйлашыбыз керек дагы. Мен ойлоп атам, жакшынакай мамлекеттин өсүшүн, өнүгүшүнө, мындай жогорулошуна биз мындай үмүттөнүшүбүз керек да баарыбыздын. Ал үчүн эмне? Ал үчүн баарыбыз бири-бирибизге сыйлашыбыз керек, бири-бирибизге мындай жакшы мамиле кылышыбыз керек. Анан өзүң айткандай жанагындай кара пиарлардын баардыгын жок кылып, мындай бири-бирибизди мактап, кээде жакшы иштесе жакшы деп айтып, бири-бирибизге мындай көңүлдөрүн көтөрүп, жаз айында мен ойлоп атам, жазында жакшы эле болот го депчи. Дагы бир жолу ошо майрамыңыздар менен куттуктайм 8 март. Рахмат сизге, маегиңизге чоң рахмат.